Дүйнөлүк кийим индустриясы ушундай да, миллиондон бир кызды тандашат. Ал кызды аябай багышат, акчаны беришет. Жана ал кызды адамдардын табитине туура келе тургандай бир сексуалдык образга киргизип, аны вешалка катары кийимдерди илип мода подиумуна чыгарып коет. Ал кыз жана электрошыпыргыга окшоп ары бери басат, жаңы кийимдерди кийип. Анан ал идеядагы идеал образга кирет дагы, аны көргөн биздин кыздарыбыз өзүнүн келбетине карабай эле кийинип алат алар кийген кийимди. Эми ошону аталары айтпайт, айланып кетейин кызым. Сен алдагы телевизордагы кыздай эмессиң, сен Клаудио Шифер эмессиң, сен кадимки эле кыргыздын бир кызысың. Сага мына кийим жарашпайт экен, сен тим эле кой ушул кийимди. Жөн эле кыргызча эле мындай узун эле кийип алсаң, бутун кыйшыгы да көрүнбөйт, батыраак күйөө алат кызым деп, атасы да айтпайт, апасы да айтпайт. Айтып атпайм, эки жагында 4 килограмм майы салаңдап жүрү. Эл кийип атат деп кыска футболканы кийет. Тарбайган буттар андан бетер тарбайт. Ошо эми Кудай сактасын, эми биздин кыздарыбыз го, мен ошон үчүн ачып айтып атам, өзүбүздүн кыздарыбыз бул. Мына ушуну кой деп койбогон биз бул кыздарыбызды сойкулукка түртүп атабыз. Ам кыз бала эмнеге машыр канат десе, албетте жигиттердин караганына булар ушун менен ырахат алат. О, карап атат, меня замечают дейт. Кыз бала өзү негизи келечегин ойлош керек, батыраак турмушка чыгып, тынып кетүүсүн ойлонуш керек эле. Бүгүнкү күндө тынган кыз өзү дефицит болуп калды. Кыз тынса ата энесине жыргалуу эмеспи? Элине жакшы сөз болбой беле, мына жерден кыз алдык эле, ошол жердин кызы жакшы экен деп кайра ошол элге кыз алганы күйөөлөр келбейт беле. Бүгүнкү күндө ата энелер балким тетири тарбия, жана биз айткандай, ичиме баткан сыртыма батпайсыңбы, үйдө отура бересиң деген мамиле болуп атат. Кыз бала өзү атанын үйүнөн камданыш керек. Мына ийнени мен тияка чыкканда алып кетем, мага мына чаканы берсеңиздер, мага мына пияланы берсеңиздер деп үйүндө себин камдап отуруш керек эле кыз өзү. Бүгүнкү күндө биздин кыздар себин кой, өзүнө болгон конкреттүү Алла субханаху ва таала берген сулуулугун, наздиктигин, жаштыгын банкрот кылып таратып алып атат. Биз буга ата энелер кой деп койбой атабыз. Анан бир нерсе десе, ой булар ушинте берет, чүмкөй берет, жана өткөндө да угатсаңыздар керек. 80деги абышкалар чыгып бизди урушат да, силер кыздарыбызды чүмкөп салдыңар, биз билегин кана, тишин кана деп ырдай албай калдык деп. Тобо калдым дей турган заман болуп атат.